Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Дазадан кошула бериңиздер. Эгерде мени угулуп жаткан болсом, кутман таң. Плюс белгилерин коюп койсоңуздар. Кундуз эже кирип атат, азаматсыз. Азаматсыздар. Келиңиздер, пока чогулгучу анда диагностикабызды баштай берсек, анан бир 10 мүнөт, 15 мүнөт өткөндөн кийин сиздерге мен тема жөнүндө айтып берем. Рахмат. Плюс белгилерин коюп жатышатсыздар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы барыңыздар? Ким диагностика каалаган болсо, диагностикада эле жазып койсоңуздар, мен ошого карап эле чакырайын. Анткени запрос жөнөткөндө менде эмнегедир запрос менен кошо албай жатам сиздерди. Диагностика алгым келет. Көпчүлүгүбүз түз эфирге чыккыбыз келбейт. Эмне үчүн? Анткени биз чөйрөдөн тартынабыз. Сиздер эч качан тартынбаңыздар, сизде наоборот чөйрөңүздөргө үлгү болуп жатканыңыздарды сезиңиздер. Айчүрөк, Сентурова экен, Сентурова, саламатсызбы? Мен сизди чакырдым түз эфирге. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көрсөк болобу? Ооба. Саламатсызбы? Өзүбүздөн эч качан тартынбайбыз. Кандай болсо ошондой кабыл алабыз. Сулуулук керек болсо, Инстаграмда жакшы нерсе бар, масканы кошуп коебуз. Сурооңузду айтып бериңиз, Айчүрөк, мага көрүнсөңүз жакшы болмок. Суроо ошо жеке жашоону кандай отношенияны, жеке жашоону кандай оңдош керек? Жеке жашооңузду? Сиз жашоо өзөгүндө барсызбы? Ооба. Азыркы практиканы жасадыңыз, жашоого болгон ишенич. Жок, жасаган жокмун. 5те турган жоксузбу? Кошулган жокмун. Кирген жоксуз, Эмнеге? Сонун практика жасадык эле. Жашоо өзөгүндө барсызбы, туурабы? Бизге дагы энергия бөлүнүп берилет. Биз ошол энергияларды каяка коротобуз? Дегенем муну күнөөлөгөнгө. Жеке жашооңузду биз жолдошубуз менен болгон мамилебиз болот да, туурабы? Максаттарыбыз, өзүбүздүн максаттарыбыз, өзүбүзгө болгон сүйүү, ал жака кете турган энергияларды биз башка жака кетире беребиз. Эгерде биз ошол энергияны туура коротсок, бизде баары жакшы болот. Бирок сопротивление бизде күчтүү болот. Биз эчтемен саат 5те эмне үчүн турган жокпуз, эмне үчүн практикага кирген жокпуз. Анткени сиз мээңиздин башкаруусундасыз да. Зачем кереги бар? Бир болбогон эле практикаларды жасап, зачем убактымды коротом депчи. Бирок ар бир практиканы ишенич менен кабыл алсак, баардыгы жардам бере турган практикалар. Бирок мен азыр сизге
диагностика кылып берейин убада боюнча. Именно сиздин жашооңузда, жеке турмушуңузга да эмне тоскоолдуктар болуп жатканын көрүш керекпи? Академия мастера сборовдо именно ошол энергиялардын кайсы жактарга кетип жатканын, ошол жактагы энергияларды токтотуп, обида, күнөөлүү сезим, боль, эмоция чыкпаган подавленный эмоцияларга дагы өзүнчө энергия бөлүнүп, 85% ошол жака кетет. И алда максаттарыбызды биз көрбөйбүз. Тура ойлой беребиз, бизде баары жакшы, бирок жетпейбиз, алыбыз жетпейт, туурабы? Ушунчалык аракет кылсаң деле болбойт. Өзүң ушунчалык башкача адам болоюн десең деле болбойт. Анткени бизди ички сезимдерибиз башкарат. Подсознательный, туурабы? Ошон үчүн өзүбүздү башкарыш үчүн биз мээге эмес, өзүбүзгө ишенишибиз керек. Ички дүйнөбүзгө ишенишибиз керек. Келиңиз анда бир цифрада айтыңыз. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кайсы шаарда турасыз, Сайжүрөк? Бишкекте. Бишкекте. Сиз келгенсиз офиске? Ооба. Дагы бир цифраны айтып коесузбу? 3. Күнөөлүү сезим дегенде сизде кандай ой келди сразу эле? Мындай деп чыгып элек да. Сиздин карточкаңызда бизде Академия мастера сборовдун карточкасы бар да, билесиз. И ушул карточкадан өзүңүздү кандай ситуацияларга, поступоктарга күнөөлүү сезесиз? Өзүңүздү. Может, какой-то бир секрет бар. Какой-то бир тайнаңыз бар. Өзүңүздү күнөөлүү сезген. Өзүмдүн зона комфортунан чыга албаганым болуш керек. Мындай ойлонбой жасайм бир нерсени. Ойлонбой жасайм. Секрет или тайна болот керек экен. Именно секрет или тайна. Какой-то бир өзүңүздүн бекитип айтпай жүргөн бир тайнаңыз болушу мүмкүн. Бирок именно ошол секрет, ошол сыр үчүн өзүңүздү күнөөлүү сезген болушу. Мен ошол нерсени ошондо туура эмес жасагам. Мен ошол үчүн, ошол секретим үчүн, тайнам үчүн күнөөлүүмүн деп өзүңүздү ата-энеңиздин алдында, өзүңүздүн алдыңызда, Кудайдын алдында өзүңүздү күнөөлүү сезишиңиз мүмкүн. Ошондой өзүңүздү күнөөлүү сезген сезимиңизди эстеңиз. Ошого сиз жана айтып аттыкпы энергияда. Энергияңыздын көпчүлүгү, көп бөлүгү ошол жака кетип жатканын сезиңиз. Себеби дегенде личный отношенияга дагы жашооңузда. Даже өзүм ойлонбой жасайм деп дагы эмне кылып атасыз? Өзүңүздү күнөөлөп атасыз. Биз любой нерсени күнөөлөгөндө, бир нерсеге капа болгондо биз кабыл алгыбыз келбейт. Биз канчалык өзүбүздөн түрткөн сайын, отталкивать эткен сайын, ошончолук бизге ал нерсе жабышат. Анын ордуна биз ыраазычылыгыбыз менен кабыл алып, кайра кой берип коюшубуз керек. Ошондо анан энергия кетпейт. Эгерде ошол күнөөлүү сезимиңиз болсо, ошол күнөөлүү сезимдериңиз менен иштеңиз. Хорошо? Иштедиңизби? Айтсаңыз да болот, айтпасаңыз да болот. Оюма бир эле нерсе келди. Апамдын өлүмүн көп неме кылам, ошол убакта өзүм күнөөлүү сезем да. Эмне үчүн? За что?
Убагында сурабаганым болуш керек. Убагында Үйдө кабар алган меңдеген эмес. үчүн. Да. Бул сезимдер күнөөлүү сезим деген, как раз бүгүнкү темабыз күнөөлүү сезим деген тема болуп атпайбы? Бизге билинбейт, бирок өкүнүп коюп, кайгырып коюп, ошондо мен туура эмес кылган экенмин деп, же ошондо мен ошол жасаган иштерим үчүн уялам. Мисалы, апама жакшы сөз айткан эмесмин, апамдын алдында мисалы гаяшаны көп айтчумун, апамдын тилин алган эмесмин деп деле өзүбүздү өтүп кеткенден кийин күнөөлүү сезип жүрө беребиз да туурабы? Бирок именно ошол күнөөлүү сезимге аябай көп энергия сарптала берет да. Бизге билинбейт, бирок биз ойлонгон сайын бир мындай башкача сезимдер менен сезип атканды өзүңүз деле байкасаңыз керек. Именно ошол ойго келгенде аябай башкача сезимдер менен ойлонобуз. Бирок ал ошол биз ойлонгондо гана энергия кетпестен биздин көкөрөгүбүздө жүрө берет дагы. Эгерде разбор катышкан болсоңуз билсеңиз керек. Ошол эле күнөөлүү сезимдер менен биз башкалар менен да бөлүшө беребиз да. Балдарыбызга бере беребиз, жолдошубузга бере беребиз. Аны биздин чөйрөбүз сезет. Аны айтат. Энергетически башкача жашоодо бар да. Мага сенин күнөөлүү сезимиң кереги жок. Мага сенин сүйүүң керек, мага мээримиң бер, сүйүүңдү бер дейт дагы. Анан бизде эмне бар? Ал нерсе биздин сезимибиздин көпчүлүгү күнөөлүү сезим болгондуктан биз бере албайбыз. Апабыздын алдында, атабыздын алдында дагы күнөөлүү сезсек өзүбүздү, алардын бизге бере турган сүйүүсүн албайбыз. Эмне үчүн айтабыз? Мен апа сиздин алдыңызда жакшы кыз боло алган жокмун. Сизди барктай алган жокмун, сизди сурай алган жокмун, сизден кабар ала алган жокмун. Мен сиздин сүйүүңүзгө татыктуу эмесмин апа деп апабыздын бизге берип жаткан мээримин албай коебуз. Энергетический деңгээлде ата-энебиздин сүйүүсү, мээрими биз менен эле дайыма калып кетет. Алар бул жашоодон кетсе дагы квантовый поледе, бекеринен бул квантовый психология эмес да. Алар өтүп кетсе дагы алардын бизге болгон сүйүүсү, мээрими именно поледе сакталып калат. И поледе биз алар менен дайыма байланышта болобуз. И алардын бизге берген энергиясын, сүйүүсүн, мээримин албай калабыз. Анткени бизде күнөөлүү сезим деген ортобузду тосуп турат. Бир нерсе тосуп турган болуп да. Анын ордуна, наоборот, апа айтып, сүйлөп, мен сиздин алдыңызда ушундай күнөөлүү сезип аттым эле, бирок мен азыр түшүндүм. Сиз мени эч качан күнөөлөбөйт экенсиз. Мисалы, бизде эле балдарыбызды, өзүбүздө да балдар бар да, туурабы? Бир нерсени туура эмес жасап койсо, туура күнөөлөйбүз, бирок аларды өмүр бою күнөөлөбөйбүз, ошол эле моментте унутуп калабыз. Биз аларды эч нерсеге карабастан күнөөлөбөй жакшы көрөбүз. Ошол сыяктуу эле бизди дагы апаларыбыз, аталарыбыз эч нерсеге карабай жакшы көрөт. Ошол нерсени туура түшүнүп кабыл алышыбыз керек, бирок ал нерсени практиканын жардамы менен жасаган жакшы да. Көп жана ортодогу тоскоолдукту бул жактан алып салыш үчүн. Сизге ошол күнөөлүү сезим менен иштешиңиз керек экен. Анан согласие, бир нерсеге макул эмессиз да, ата-энеңиз жактан келген. Может, ата-энеңиздин жашаган жашоосуна макул эмессиз. Ушундай момент эстеңизчи. Макул болгон эмессиз да бир нерсеге, мисалы, силер өзүңөрдү, апа сиз өзүңүздү карабайсыз, же дагы бир нерсе, же өзүңүздүн жашооңузда, же азыркы өзүңүздүн жашооңузга макул эмессиз. Мен мындай жашашым керек эмес болчу, менин жашоом такыр башкача болуш керек болчу деген. Буга дагы, возможно, сиз башка бирөөнү күнөөлөйсүз. Мисалы, мен ата-энем тияка алып барып окутуш керек эле, бияка алып барып окутуш керек эле, мен каалаган адамга турмушка бериш керек эле деп дагы деле биз макул болбой келе беребиз, туурабы? Өзүбүздүн жашообузда макул болбосок кабыл албайбыз. Ооба. Жолдошумду күнөөлөйм. Эмне үчүн? Убагында ойлонсоң ушул жашоо болбойт эле дейм да, постоянно. Эмне деп ойлонуш керек? Чыгарсың. Эми жакшы жашайлы деп, үйлөнгөндөн кийин ошол нерсени алып кетишиң керек эле деп күнөөлөй берем. Сен милдеттүү болчусуң, сен эркек болчусуң деп күнөөлөй беребиз. Туура. Болбосо үйлөнбөшүң керек эле депчи. Да. Вот именно ошол нерсе сизге тоскоолдук кылат экен да. Согласие деп атпайбы? Жолдошуңуздун азыркы жашап жатканына сиз макул эмес экенсиз да.
Жолдошуңуз кандай болсо, ошондой кабыл алышыңыз керек да. Сиз жолдошуңузду өзгөртө албайсыз, анткени жолдошубуз бизден өйдө турат дайыма. Эркек кишилер, аял кишиден дайыма өйдө болот. Ал негизи эле кыргыздарда илгертен эле келген да. Просто азыр бизге баардыгы уруксат болгондуктан эле биз эркектерге каалаган сөзүбүздү айтып, каалаган нерсебизди жасап эле өзүбүздү өйдө кое беребиз. Сизге айтарым, жолдошуңуздун эркектигин, күчтүүлүгүн, улуктугун кабыл алып, жолдошуңуз менен талашкандын ордуна жолдошуңуз кандай болсо, ошондой экенин кабыл алып, жолдошуңузга ишенишиңиз керек да. Биз жолдошторубузга, эркектерибизге канчалык ишенген сайын алардын жөндөмдүүлүктөрү ушунчалык сыртка чыгат. Биз аларды канчалык басынткан сайын, сен колуңан келбейт, сен эч ким эмессиң, сен мындайсың, тигиндейсиң деп алар менен макул болбой күнөөлөгөн сайын, алар наоборот аркага кетишет. Жумуштарында да. Бирок бул биз үчүн выгодно. Анткени жолдошубуздун колунан эчтеке келбесе, биз өзүбүздү кыйын сезебиз, жолдошубузга караганда акылдуураак сезебиз. Анын ордуна биз жолдошубуздун күчтүүлүгүн кабыл алып, ыраазычылыгыбыз менен жакшы жактарын, плюс жактарын ойлошубуз керек да. Минус эле жактарын көрө бербей, плюс жактарын көргөнгө аракет этиш керек. Анын үчүн отуруп алып жолдошуңузга ыраазычылык, эмне үчүн ыраазысыз? Жолдошуңуз бар, сиз турмушка чыктыңыз, туурабы? Сиз эгерде ал жолдошуңуз сизге үйлөнбөгөн, может, вообще турмушка чыкпай жүргөн кыз. Азыр толтура турабы, турмушка чыга албай жүргөн кыздар көп. Сен бар, менин балдарым бар. Жолдошуңуз болбосо, сизде балдар болмок эмес. Балалуу боло албай жүргөндөр андан да көп. Сизди сыйлагандыгы үчүн, сизге көңүл бургандыгы үчүн жалаң плюс жактарын сиз канчалык көргөн сайын, ошончолук жолдошуңуздун плюс жактары көбөйөт. Биз фокус вниманияны постоянно минуска кое беребиз. Каякта фокус внимания болсо, энергия ошол жака кете берет. А плюска уже жок калат. Ошон үчүн оюбузду контролдоп, плюс жакты, жакшы жагын көргөнгө аракет кылып, анан ишенгенге аракет кылышыбыз керек. Сөзсүз түрдө практикаларга катышыңыз, өзүңүз менен токтобой иштеңиз. Акырындан күнөөлүү сезимден, капачылыктан арылып, жолдошуңуз бир нерсе алып келсе дагы сүйүнүңүз. Бүгүн бир нерсе 1 килограмм эт алып келсе сүйүнсөңүз, эртең 10 килограмм эт алып келет. Бүрсү күнү 5000 сомдон баштайын, например, сомдо айта турган болсок, 1 сом алып келсе да сүйүнсөк, ошону акырындан молодецсиң, эмоцияны сыртка чыгарганды үйрөнүшүбүз керек да. Биз сүйүнбөйбүз. Алып келдиңби? Сен деген милдеттүүсүң да, сен эркексиң, сен багышың керек деп, биз аларга ыраазычылык айтпайбыз да. Азаматсың, сонун экен. Бир жаман нерсе алып келсе дагы айтат го. 1 сабыз алып келсе дагы рахмат айткыла. Эртең 5 килограмм сабыз алып келет. Бүрсү күнү полный продуктуна көчүрүп келет. Ошонун артынан келе берет деп. Биз алып келген сайын наоборот критикалайбыз. Сен кымбат алыпсың, же сен туура эмес алыпсың, сен муну алышың керек болчу. Биз критика айткан сайын алардын уже желаниясы жок болот да, мактабайт деп уже бизге капа болуп баштайт да. Ошон үчүн биз аял кишилер жолдошторубузду канчалык колдогон сайын жолдошторубуз ошончолук өйдө көтөрүлөт. Ал кимди колдобогонубуз, жолдошубуз биздин күзгүбүз да. Биздин ички дүйнөбүздү жолдошубуз көрсөтүп турат. Биз жолдошубузду колдобогонубуз, өзүбүздү колдобогонубуз. Жолдошубузду колдогонубуз, өзүбүздү колдогонубуз. Ошон үчүн жолдошубуз биздин күзгүбүз, өзүбүз кандай көргүбүз келсе, ошондой кылып жасап ала турган, бул биздин колубуздан келе турган нерсе да. Ошон үчүн айчүрөк мен сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Позитивде жүргөнгө аракет кылыңыз. Макулбу? Рахмат. Баары жакшы болот сизде. Крестикти басып акырын чыга берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, жаңы кирген кыздар? Келиңиздер, анда бүгүн биз күнөөлүү сезимдер жөнүндө айта турган болсок, күнөөлүү сезим эч качан бизге көрүнбөйт, байкалбайт, унутуп калабыз. Анткени күнөөлөгөн сайын бизге больно боло берет. Биздин мээбиз бизди ушунчалык жакшы көргөндүктөн биздин күнөөлүү сезимдерди бекитип коет. Биз
Бизди ошончолук дагы жакшы көргөндүктөн биз таптазабыз дагы. Биздин чөйрөбүздүн баары күнөөлүү боло берет. Мен таптазамын, мен аракет кылып атам, мен тигинтип атам, мен мынтип атам. Анан менин зарплатам көтөрүлбөй атат, менин жолдошум мынтпей атат, менин ата-энем мынткен эмес, тигинткен эмес деп биз чөйрөбүздү эле күнөөлөй беребиз. Биз канчалык күнөөлөгөн сайын же өзүбүздү дагы күнөөлөйбүз. Канчалык күнөөлөгөн сайын бизде ошончолук энергия кете берет. Ошондуктан биз эч качан күнөөлөбөшүбүз керек. Күнөөлүү сезимден арылыш бул кантип арылса болот? Күнөөлүү сезим биздин балалыктан келген сезим. Биз 5 жашка чейин биздин негизги жашообуздун программасы түзүлгөн. Мээ үчүн. 5 жашка чейин бизди ата-энебиз бизге кандай мамиле кылса, биз дагы азыр өзүбүздүн жашообузга ошондой мамиле кылабыз. Мисалы, 5 жашка чейинки өзүңүздүн кичинекей балдарыңыздарды, же кичинекей баланы элестетиңиздер. Же өзүңүздөрдүн 5 жашка чейинки жашооңузду көпчүлүгүн унутуп калганбыз. Бирок анын баары бизде сакталуу. Анткени биз разбор жасаганда, диагностика болгондо, кичинекей даже 1 жаш, 2 жашка чыккандарын дагы эстешет да. Ошол убакта кичинекей балдарды эмне кылабыз биз? Дайыма күнөөлөй беребиз. Эмнеге сийип койдуң? Эмнеге ыйлап атасың? Эмнеге жыгылдың? Эмнеге мынттың? Эмнеге тамак ичпей койдуң деп эле биз постоянно ата-энебизден алган күнөөлүү сезимдер бар. Балдарды канчалык күнөөлөгөн сайын бала өзүн күнөөлүү сезимдерди өзүнүн программасына кошо берет. 5 жашка чейинки шаблонду кошо берет. И азыркы болуп жаткан жашоосунда именно 5 жашка чейинки, максимум 7 жашка чейинки программа алынат дагы. Биздин ошол күнөөлүү сезимдер ата-энеден келген сезимдер да. Программа бул дагы өзүнчө программа. Мен ата-энеме таандык болуш үчүн, алардын кызы болуш үчүн, алардын уулу болуш үчүн мен күнөөлүү сезимдерди алар жаман сезим экенин, тоскоолдук берген сезим экенин билбейт да. Ошол сезимдер менен жашашым керек дейбиз дагы. Күнөөлүү сезимдерди азыркы жашоодо да колдоно беребиз. Бизде күнөөлүү сезим болгондо бизди элдин баары күнөөлөй берет. Элдин баарын биз күнөөлөйбүз. Бирок көбүнчө өзүбүздү күнөөлүү сезгибиз келбейт. Анткени бул мээниң программасы. Күнөөлүү сезим бул өтө мындайча зыяндуу сезим десек болот. Анткени биз күнөөлүү сезгенде өзүбүздү ата-энебиздин алдында, биз көбүнчө өзүбүздү ата-энебиздин алдында күнөөлүү сезебиз. Биз өзүбүздү канчалык күнөөлүү сезген сайын өзүбүздү ошончолук жазалайбыз. Кантип арылабыз? Биз ата-энебиз менен иштешибиз керек. Атабызга кимдин алдында өзүбүздү күнөөлүү сезсек, бул практикалардын жардамы менен болот. Анткени күнөөлүү сезим биздин ички дүйнөбүздө жайгашкан. Bir-эки практика айта кетиңизчи дейт. Мисалы кылып айта турган болсом, биздин баардык күнөөлүү сезимдер ата-энебиздин алдындагы болгон күнөөлүү сезимдер. Баары ошол жактан башталат. Эгерде биз ата-энебиздин алдында өзүбүздү болгон күнөөлүү сезимдерди айтып чыгара турган болсок, болду, башка эч кимдин алдында биз күнөөлүү сезбейбиз, эч кимди күнөөлөбөйбүз да. Анткени мен өзүм ушул нерсе аркылуу өтүп, азыр менде мындайча күнөөлүү сезим жок деп койсом болот. Себеби мен сразу түшүнөм, так, бул нерсе мен үчүн бир нерсеге керек болгон. Бирөөнү күнөөлөш, сразу эле биз эмне кылабыз? Бирөөнү күнөөлөй баштайбыз. Анын ордуна анын себебин тапканга аракет кылыш керек да, ошол нерсени иштегенге аракет кылыш. Мисалы, биз ата-энебиздин алдында өзүбүздү күнөөлөп жатабыз, туурабы? Эмнеге күнөөлөйбүз ата-энебиздин алдында? Ата, апа, мен сиздерге жакшы кыз боло алган жокмун. Сиздерди мен кичинекей кезден айтканда, ой, молодец, менин кызым мынандай ийгиликтерге жетишет, менин кызым жакшы окуйт, менин кызым тигитет, мынтет деген дагы. И ошол сезимдер бизде программа калып калган дагы, анан азыркыга чейин мен апамдын, энемдин жакшы кызы боло алган жокмун, алардын ишеничине актай алган жокмун дейбиз дагы, анан өзүбүздү азыр недостойный, жакшы кыз сезе албайбыз дагы, өзүбүздү күнөөлөй беребиз. Мисалы, практиканы айта турган болсок, көзүбүздү жумуп, практиканы аткарып жатканда
ата апа, мен сиздердин алдыңыздарда өзүмдү ушул убакка чейин күнөөлүү сезип жүрөм. Эмне үчүн күнөөлүү сезип жүрөм? Анткени мен сиздердин алдыңыздарда сиздер айткан абадан сиздердин үмүтүңүздөрдү актай алган жокмун. Сиздерди көпчүлүгүбүз айтабыз. Сиздерге жакшы ысык чай алып бере алган жокмун. Сиздерди төрүмдө сыйлай алган жокмун. Ооруган болсок жардам бере алган жокмун. Бардык ата энебиздин алдында өзүбүздү күнөөлүү сезген сезимдердин баарын биз бул жерге бекитип жүрө бербестен сыртка чыгарышыбыз керек. Сыртка чыгарып ата энебиздин алдында айтышыбыз керек. Анан ошол убакта ата энебиздин бизге болгон сезимин дагы сезген практика бар. Трансформация курсубузда балдарыбызды биз күнөөлөбөгөн сыяктуу эле ата энебиз дагы бизди эч качан күнөөлөбөйт. Эч качан ата энебизге эң башкысы биз бактылуу болсок, өмүрүбүз узун болсо, ден соолугубуз чың болсо, болду. Ата энебизге бизден башка эчтекенин кереги жок. Сен мага ушундай деп айтып, ошону жасабай койдуң деп ата энебиз күнөөлөбөйт. Туура сыртынан айтышы мүмкүн. Бирок алар бизди кандай десем, намысыбызга тийип тарбиялагандай ошондой способ менен тарбиялашканда намысыбызга тийип сен адам болбойсуң, сен тигини жасабайсың, сен муну жасабайсың, тигинтпейсиң, мынтпейсиң деп күнөөлүү сезим менен тарбиялап ошондой способ воспитания болуп калган биз ата энебизде. И биз дагы сен эгерде азыр балдарыбызга айтабыз азыр, сен эгерде азыр мектепти жакшы окуп калсаң, сен эртең вообще эч жака окуп албайсың. Сен эртең адам деле болбойсуң, сен айлыгы бар эле бир нерсе кылып каласың, же бир нерсе болосуң деп, адам болбойсуң, эл катары кошулбайсың деп күнөөлөй беребиз балдарыбызды. Анткени биз ошол сезимди ата энеден алганбыз, кайра эле ата энеге беребиз, балдарыбызга бере беребиз. Анан өтүп кеткен адамдардын алдында дагы бизде көп күнөөлүү сезим болот. Практика жасап атканда ал адам өтүп кеткенби, өтүп кеткен эмеспи, эч кандай мааниси жок. Көпчүлүгүбүз өтүп кеткен адамдардын алдында, ата энебиздин алдында да өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Сизге жардам бере алган жокмун, сизди убагында сыйлай алган жокмун, сизди убагында барктай алган жокмун деп деле энергиябызды мындайча айтканда кереги жок эле жактарга жумшай беребиз. Чындап келгенде ал адам бизге ата энебиз да, ата энебиз бизге эч качан капа болгон эмес, эч качан бизди күнөөлөгөн эмес. Алар бизди, анткени мен булардын баарын эмне үчүн айтып атканымдын себеби разбордо биз көп көрөбүз мындай нерсени, ата энебиз бизди эч качан күнөөлөгөнүн көп көрөбүз, алар бизди жакшы көргөнүн көп көрөбүз. Чындыгында эгерде ата энебиз болбой эле бизди күнөөлөп аткан болсо, значит ата энебиз өзүнүн ата энесинен ошол сезимдерди көп алган. И ошол өзүнүн болгон, алган ичиндеги болгон эле сезимдерин бизге бергендигин көрөбүз да разбордочу. Бул күнөөлүү сезимдерден арылыш керек. Практиканын жардамы менен, разбордун жардамы менен. Жөн эле отуруп алып эле сүйлөшкөндө туура болот, бирок ички дүйнөдөгү, ички сезимдеги нерсе чыкпайт. Эмоция менен чыгарыш керек баарын, ыйлап, сүйлөп, берилип чыгарган жакшы да. Ошондуктан күнөөлүү сезимдерден арылганга аракет кылыңыздар. Күнөөлүү сезими жок адам болбосо керек, баары тең эле болуш керек. Ошондуктан баарыңыздар күнөөлүү сезимдерден арылып, энергияңыздарды күнөөлүү сезимдерге эмес, азыркы болуп жаткан жашооңуздардагы максатыңыздарга жумшаганга аракет кылыңыздар. Күнөөлүү сезим биздин энергиябыз 100% болгон болсо, анын 85%-ин күнөөлүү сезим, капачылык, чыкпаган эмоциялар алып кете берет дагы. 15 гана процент биздин азыркы күнүмдүк болуп аткан жашообузга кетет. Биз күнөөлүү сезимден арылып, капачылыктан, таарынычтан, подавленный эмоция биздин сыртыбызга кубанганыбызды көрсөтө албай атпайбызбы? Ошолордун баарынан арылгандан кийин өзүбүзгө эмоциябызды сыртыбызга чыгарганга уруксат бергенден кийин биз максаттарыбызга жетишибиз дагы оңой болот. Ошон үчүн күнөөлүү сезимдер менен сөзсүз түрдө иштешибиз керек. Азыркы сиздердин экранда көрүп жаткандай биздин менеджерлерге кайрылып, курс боюнча маалымат алсаңыздар болот. Сиздерге курс боюнча кыскача маалымат берип кетейин, андан кийин диагностикага өтөбүз.
Бизде трансформация курсу бар. Азыркы убакта баасы акция менен 5500. Бул 4 апрелге чейин. Өзү баасы 7900. 4 апрелден кийин уже 7900 сом болот. 4 апрелге чейин 5500 сомго трансформация курсун сатып алсаңыздар болот. Трансформация курсунда бардык азыркы биз айтып аткан күнөөлүү сезимдер менен, бул жашоодогу болгон ордубуз, кечээ айтып кеткенбиз, лоялдуулук, иерархия закондору, баланс, күнөөлүү сезим, капачылык, дарыныч, өтүп кеткен адамдардын алдындагы күнөөлүү сезимдер, өзүбүзгө болгон сүйүү, эмоциялар менен иштеген практикалар бар. Максаттар менен иште, ата тектин энергиясын алуу, өзүбүздүн предназначениябыздын практикасы, көптөгөн практикалар бар ал жакта. Алып, өз алдыңыздарча иштеп, анан түшүнбөгөн суроолоруңуздарды жумасына 2 жолу кайтарым байланыш болот түз эфирде. Ошол жактан сурап, анан дальше иштей берсеңиздер болот. 5500 сомго сатып алсаңыздар, же 7900 сомго 30 күн сиздерге толук доступ берилет. Ал эми ай сайын андан кийин мисалы 1 айда сопротивление болуп же бирнерсе болуп окуй албай калсаңыздар, ай сайын кийинки айларды 1000 сомго узартып окуй берсеңиздер болот. 1000 болгону 1000 эле сомго узартасыздар. Мисалы ай сайын 6000ден, 7000ден, 8000ден, 9000ден коротпостон узартуусу кийинки айга узартканы уже 1000 эле сом. Андан кийинки курсубуз жашоо өзөгү курсу. Экинчи. Жашоо өзөгүндө сиздер күндө эртең менен саат 5-те түз эфирде Telegram каналында мени менен чогуу гимнастика жасайбыз ал жакта. Практикаларды жасайбыз. Максаттарыбызды, алдыбызга койгон максаттарыбыз менен иштейбиз мындайча айтканда. 30 күн бою жашоо өзөгү курсу 1000 сом. Күндө эртең менен саат 5-тен 6-га чейин практика, фокусировка, гимнастика менен максаттардын үстүнөн иштейбиз. 30 күнгө доступ берилет. 48 саатка практикалар сиздерге кайра кайталап иштегенге болот. Ал эми 3-чү практикабыз, 3-чү курсубуз мен бактылуумун курсу. Мен көптөгөн кыздар менен иштегендиктен бардыгы көпчүлүгүбүз эмне болобуз? Сопротивленияга берилип кетебиз дагы. Практиканы сатып алабыз, бирок иштебейбиз. Сопротивление көп болот да баарыбызда. Сатып алдым, болду, коюп койдум, мага мен сатып алсам эле результат алып келет дегендей. Бул менин программасы, коюп коебуз, анан айтабыз, мен результат алган жокмун деп. Ошондуктан результатка жетиш үчүн, жашооңузду өзгөртүш үчүн мени менен чогуу 10 ай бою күндө эртең менен жумасына 5 жолу, эртең мененки саат 6-дан 7-ге чейин практика, фокусировканы жасайбыз. Күндө эртең менен. Ал жакта 10 ай. Эмне үчүн 10 ай? Жашообуздун негизги 10 негиздери бар. Бактылуу жашоонун 10 негиздери деп биздин Академия Мастер Зборовдун программасы менен жана кошумча дагы практикалар менен иштейбиздер мен. 1 ай бою лоялдуулук менен. Лоялдуулук деген эмне? Бул окшоштук. 1 ай бою лоялдуулук менен иштейбиз. Иерархия, баланс. 1 ай бою. Биринчи модуль. Экинчи. 1 ай бою күнөөлүү сезимдер менен иштейбиз. Атабыздын алдындагы күнөөлүү сезим, апабыздын алдындагы, өзүбүздүн алдыбыздагы, балдарыбыздын алдындагы, жолдошубуздун алдындагы, чөйрөбүздүн алдындагы, коллегабыздын кичинекейибизде акчаны уурдап алганбыз, кичинекейибизде каймак уурдаганбыз, кичинекейибизде бирөөгө туура эмес сүйлөгөнбүз, мектепте же эжекебизге капыл болгонбуз, эжекебизди күнөөлөйбүз сулакай чейин. Ошондой бизде толтура күнөөлүү сезим бар. Ошонун баардыгы менен сиздер менен ошондо 1 ай бою 5 күн болгондо 22-23 күн сиздер менен катар менен күнөөлүү сезимдер менен кайра кийинкиде капачылык, кийинкиде өзүбүзгө болгон сүйүү, бактылуулук программасы, мындайча айтканда полностью тамыры менен ички дүйнөбүздөгү капачылык бизге тоскоолдук кылган сезимдердин баарын алганга аракет кылабыз. Чогуу практиканын жардамы менен. Ал жакта максаттарга жетүү, 4 максат. Биздин сиздер менен жасаган 10 модуль, баардык курстарыбыз тең. Трансформация курсу, жашоо өзөгү, мен бактылуумун курсунда баарында тең
4 направление бул кайсы? Акча, ден соолук, жумуш, үй бүлөдөгү мамиле, деги эле мамиле, жашообузда болгон мамиле. Бул 4 направленияны бир убакта алып кетишибиз керек. 1, 2, 3, 4 ден соолук, мамиле, акча, сүйүктүү жумушубуз. 4-төөнө тең таасир берген практикалар булар. Бир убакта. Сиздер эгерде жасабай койсоңуздар, бул уже лоялдуулук. Арка кетебиз. Ошондуктан дайыма биз менен чогуу болсоңуздар, бир направленияга түшүп, максаттарыңыздарга карап жеткенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жакта жакшы жери биринчи сезимдерден, күнөөлүү сезимдерден, капачылыктардан арылабыз. Анан уже бактылуулук программасын ачып баштайбыз. Өзүбүздү сүйгөнгө, максаттарыбыз менен иштеп баштайбыз да. Келиңиздер анда диагностиканы баштайлы. Тату Сакуля. Айзада Шыртаева. Сиз запрос жөнөтүпсүз. Мага жазып койсоңуз жакшы эле. 10 ай ичи бою баардык сфераны алып кете алабыз, ошондой дейт. Ооба, баардык сфераны алып кетебиз. Ай деп жаттыңар эле, ошондо 10 айга бир эле жолу 12 000 төлөнөбү? Ооба. 10 айга бир эле жолу 12 000 төлөнөт. Ай сайын 12 000 эмес, бир эле жолу 12 000 төлөйбүз. Тату жазып койсоңуз мага. Бул мен тату деп. Тату. Тату. Тату сизге жөнөттүм. Трансформация жашоо өзөгү мен бактылуумун дагы киреби 10 айлык сабакка дейт. Бул ар бир курс өзүнчө башка. Трансформация башка, жашоо өзөгү башка, 10 айлык сабак башка. Трансформация курсунда өз алдыңыздарча иштейсиз, бирок трансформация курсун сатып алгандарга жана узарткандарга жашоо өзөгү акысыз доступка берилет. Тату мен сизге жөнөттүм. Кабыл алып түз эфирге чыга берсеңиздер болот. Дагы бир жолу жөнөтөйүн. Сизде уруксат жок окшойт. Анда кийинки. Жакшы. Саламатсызбы дагы бир жолу? Сизди укпай жатам. Саламатсызбы дагы бир жолу? Алло. Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз, Тату. Айзада деп аткансыздар, Айзада. Уккан жокмун, сиздин сөзүңүз угулбай атат. Же мен укпай жатамбы? Жакшы угулбай атат окшойт. Эми айта бериңиз. Кече диагностика үй бүлөмө жасаткан, бүгүн финансылык мамилелер кандай болот? Ошо өзүм жөнүндө эме кылдырайын дегем. Финансы боюнчабы же финансы үй бүлөлүк эмне боюнча толук айтсаңыз? Кече үй бүлөлүк
диагностика жүргүздүрдүм го сизге. Бүгүн финансы маселеси боюнча диагностика алып Кимден көрүңүзчү. келиш керек? Сизденби же жолдошуңузданбы? Жолдошум экөөбүздөн үй бүлөлүк финансы. Семейный. Үй бүлөлүк финансы боюнча. Кандай болгонун каалайсыз финансынын? Азыр деле Кудайга шүгүр ыраазы элемин. Бирок көбүрөөк болушун каалайм балдарыма. Азыртадан мындай эме кылып коюшумду каалайм да. Азыр эми биз өзүбүз үчүн эле жашап аткандай болуп, ошондой болуп атабыз да. Ким үчүн жашагыңыз келет? Балдарыма да как-то эме кылгым келет да. Балдарыма да бергим келет бир нерсе нече жашындачы. Мисалы үй алып койгум келет. Окууларына акча төлөп койгум келет алдын алачы. Пока возможность бар да деп ойлой берем да. Бирок ушул сферадан чыга албай атасыз. Жашоо ушундай болуп атат го өзү. Мындайча айтканда запас жасагыңыз келип атабы? Ооба, көбүрөөк запас кылгым келет. Эртең сиздин балдарыңызга үй алып койсоңуз, сиздин балдарыңыз чоңойгондон кийин эмне иш кылышат алар? Алардын деле жасаган жумуштары көп болуш керек деп ойлой берем. Алар деле может ушинтип психологторго катышат. Чет өлкөлөргө может барышат. Может половинкасына жардам беришет, ушундай деп ойлоп атам да азыр. Биз балдарыбызга кандай программа берсек, балдарыбыз ошондой программа менен жашайт да. Туура балдарга запас кылып үй алып койгон жакшы, бирок эртеңки күнү балдарыбыз дагы мындайча айтканда 18 жашка чыктуу, 20 жогорку билим бердикпи? Негизги ата-эненин максаты да. Негизги туура деп элестеткенде, ата-эненин туура бере турганы баланы чоңойттук, тарбияладык, жакшы тарбия бердик, сүйүү бердик, жогорку билим бердик, болду. Бош коюш керек. Бала каалаганын кылат. Кош сиз алган үйдө жашабайт. Может ой сиз мисалы Көлдөн үй алсаңыз Бишкекке жашайм деп, Бишкектен үй алсаңыз Көлдө жашайм деп. Туура, бирок ата-эне бериш керек балага. Мүмкүнчүлүгү болсо, бирок милдеттүү түрдө эмес. Туурабы? Хорошо. Анда айтыңыз цифраны. 1. Сиздин өзүңүздүн ата-энеңизди күнөөлөбөйсүзбү? Силер мага мынткен эмессиңер, бизге үй алып койгон эмессиңер деп. Жок. Окууга тапшырганымда мага көмөктөшкөн эмессиңер деп көп айтчым. Анан бирок азыр наоборот ата-энем туура кылганына ыраазы болом да. Мисалы мен каалабаган эле кесипти окуп калдым. Силер мага туура кеңеш бергениңерде мен башкача окумакмын деп көп айтат элем да. Анан азыр ойлоп көрсөм, азыркы жашоомдо уже мага туура бериптирсиңер. Мен ошондо туура эмес айтыптырмын сиздерге. Наоборот, силер мага иш албай коюп, мен ушул окуу жайга тапшырып, ушул жерде иштеп атам деп мен азыр ыраазы болом да. Түшүндүм. Бирок айтчымын. Окуу жай боюнча айтчымын да. Дагы бир цифр айтсаңыз. 4. Сиздин азыркы айтып аткан максаттарыңызга жете турган причиналардын бири сиздин жашооңузда сизди травмировать эткен капачылык бар экен сиздин жашооңузда. Ошол ситуацияны подробно жазып, именно ошол моментте сиздерге травма болгон моментте, мабида да, өзүңүздү кандай сезгенсиз. Именно ошол сезимдериңиз менен иштешиңиз керек экен. Жана ошондогу обиданы, капачылыгыңызды сиздин азыркы жашооңузда жардам берип атканын кабыл алышыңыз керек экен. Жана ата-энеңизди мир деген эмне бул? Биздин жашообуз, туурабы? Биздин азыркы болуп жаткан жашообузду дагы толук кабыл алышыбыз керек. Биз эмне кылабыз? Постоянно претензия коёбуз. И өзүбүздүн жашообузду кабыл алгыбыз келбейт. Биз канчалык кабыл алгыбыз келбеген сайын бизге терс жактары көрүнө берет. Жаман жактары көрүнө берет да.
Ошон үчүн сиз өзүңүздөгү болгон обида менен иштеш керек экен. Это возможно балалыктагы ата энеге болгон обида может. Ошондой бир сизди травмировать эткен, обида кылган, катуу капа болгон ситуацияңызды эстеңиз. Азыр эстеңиз. Сразу оюңузга келет. Биринчи ойго келген капачылык ошол. Ошол сезим менен иштешиңиз керек. Кааласаңыз айтсаңыз болот, кааласаңыз айтпасаңыз болот. Каалаган ошол эсиме келип кетти эмнегедир азыр мен туулган күнүм деп ушу эс тартып калганда айтканымда апам мындай турмуш тиричиликтен бошобойт. Какта туулган күн деп ушинтип катып айтканында мен аябай капа болуп калганымды азыр эстеп кеттим да. Туулган күнүңүз болгон сайын эстейсизби ошол ситуацияны? Жок. Бирок 18 жашымда дагы 18ге толдум. Мени кичинекейимде да тоскон эмес деп 18 жашымда да бир жолу эстегем. Жана сиз айтып атасыз го күнөөлүү сезим же болбосо ушу обиданы сыртка чыгаргыбыз келбейт деп. Ошону мен да ушинтип кабыл ала албай атат окшойм, айта албай атам да азыр. Может, ичимдики сезим. Именно ошону эстеп, ошол ситуацияны эстеп, ошол ситуацияга барып, апаңыз ошол кайдагы туулган күн дегенде сизде кандай чувство пайда болгон? Ыйлаган болушум керек. Саарынып ыйлаган болушум керек. Жок, сиз мисалы канча жашыңызда айтканда ошол кайдагы туулган күн дегенде? Мен ошону так санын билбесем дагы, мен ошо туулган күнүм экенин билип, эсепти билип калган болсо, где-то бир 2-3 классым окшойт. Бизде практикаларда мындай да, капачылык болгондо, мисалы айтасыз, сиз мага ошондо кайдагы туулган күн деп айткансыз. Мага ошондо ошончолук эмне болгон? Капа болгон, эмне больно болгон ошол сиздин айткан сөзүңүз. Ооба, кызым, туулган күнүң менен дегендин ордуна кайра сиз мени мындайча эмне кылган? Кабыл албай койгон. Сенин туулган күнүңдү кабыл албай койгон. Это значит, получается, сени кабыл албай койгон да. Получается, сен өзүңдү апаң кабыл албаган катары сезесиң да. Бизге эң башкысы эмне? Апабыз бизди кабыл алыш керек. Именно ошол нерсе сенде дагы деле бул жериңде жашап жүргөн эстедиң, именно ошол сезим менен иштеп сыртка чыгарышың керек. Азыр эстегенде сен практикадан кийин эстесең значит айткан, значит апамдын өзүнүн ошол моментте проблемасы болуп аткан жөн эле айтып койгон, жөн эле сөз экенин гана эстеп коюш керек. Капачылык менен эмес. Ошол капачылык менен иштеп коюш керек экен. Анан азыркы өзүңүздүн болуп аткан жашооңузду, мындай ички дүйнөңүздөгү жашоону жана сырткы дүйнөңүздөгү жашоону кабыл алышыңыз керек да, иштеш керек ошолор менен. Биздин сырткы дүйнөбүздөгү жашоо бул биздин ички дүйнөбүздөгү жашообуз. Сиз азыр запас жөнүндө айтып атпайсызбы? Бул биздин запасты биз кайсы моментте жасайбыз? Эртеңки күнүбүзгө ишенбегенде. Эртеңки күнүбүзгө биз кайсы моментте ишенбейбиз? Ата энебизге ишенбегенде. Ишенич жок экен да. Ишеничтин жоктугу бул жерде. Сиздин алып койгон нерсеңиз эртеңки күнү алып пайдасы болобу, болбойбу? Бизге эң башкысы именно ошол запас жасап коюшум керек, мынтишим керек. Деп атпайсызбы? Ата энеге болгон ишеничти деги эле бул жашоого болгон ишенич менен иштешиңиз керек экен да. Биз иштегенде, иштенгенде баары келет бизге, өзү эле келип баштайт. Туура, ишенем ушул сөзгө. Себеби дегенде мен дагы ойлойм да. Ушу бизге ишенген эмессиздер. Биздин жашообузга ушундай эме кылып берген эмессиздер. Чоң акемди окуткансыздар, аларды айтканын жасагансыңар. Бизге келгенде ушинтип көп баланын бири дегендей мамиле кылгансыңар деп ушинтип ишенбечилик бар да. Ошол сезимдериңиз менен иштеш керек да. Азыр ошо иниме да ошентип берем да. Үй алып кой, азыр эле үй ал эле дей берем да. Сиз айткан сөздү эле ал да айтат да, эже, может ал үйдө жашабайм, Кудайдын буйругу десе деле жок. Азыр возможностьтың бар, үйлөнгүчө үй ал дей берем да. Эмнегедир аны дагы үгүттөпчү. Баягы өзүңдө жок нерсени айтат окшойсуң деп да ойлоп калдым да. Да, ишенич жок да, ошонун эле сезими. Ошол эле ишеничтин эле мындайча последствиясы да. Бизде практикада негизинен именно вот чувство менен, ишенич менен, сезимдер менен иштейбиз да. Мисалы биз кээ бир адамдар жертва болуп кетебиз. Жертва болуп, жашообузда капа болуп, жолдошубузга капа болуп, чөйрөбүздүн баарын күнөөлөп калабыз. Бул убакта бизге эмне керек болот? Апабыз менен атабызды сүйүүсү керек болот.
Биз байкуш болсок гана, жертва болсок гана бизди чөйрө жакшы көрөт. Бизди бирөө аяп, байкуш сен ушинтип атасың, кыйналып атасың, сага кыйын болгон турбайбы десе, биз ошол убакта мындайча мээрим алабыз да. Ата энебиздин мээримин, чөйрөсү ата энебиздин мээримин издегенде гана өзүбүздү жертва состоянияга түшүп калабыз. Бизди ошончолук элдер жилет эткен сайын биз прям рахат алат да биздин ички дүйнөбүз. Ал биздин болгону ата энебиздин эле мээримин албай калганбыз, ошону алыш үчүн эле байкуш болуп калабыз да. Депрессияга түшүп кетебиз, агрессияга түшүп кетебиз. Ошонун баары биздин ата энебиздин кичинекей кезибизде жакшы көрбөй койгон, мени жакшы көргөн эмес, мага сүйүүсүн берген эмес деген эле сезимдерди эле дагы сих пор эле издеп жүргөн болобуз да. Ата энебиздин сүйүүсүн издейбиз, ар түрдүү состоянияга түшүп алабыз. Күнөөлөйбүз, капа болобуз. Мунун баары келип эле ата эненин бизге берген сүйүүсүн издей берет. Сен мени жакшы көргөн эмессиң, тиги кызыңды жакшы көрөсүң, тиги балаңды жакшы көрөсүң, мени жакшы көрбөйсүң деп детская позицияда жашайбыз да баарыбыз. Рахмат Айжүрөк, кайрылганыңызга. Айзада. Сизге Айзада. Рахмат сизге да чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Биз менен болуңуз. Рахмат. Дагы ким жазат эле? Диагностика. Бул эмне деген эфир дейт. Бул эмне деген эфир? Бул биздин өзүбүз менен иштөө боюнча эфир. Халмуратова Замира. Сизди чакырдым эфирге. Халмуратова Замира. Хорошо, отклонение болду. Диагностикалыгыңыздар келсе, диагностикага запрос жөнөтсөңүздөр болот. Сатканы же жаратканын ыраазычылыгы болсун сизге дейт. Рахмат, ыраазымын сизге дагы. Кыздар. Гүлзат Абдуллаева. Гүлзат Абдуллаева, сизди түз эфирге чакырып атам, бирөө болбой жатат. Гүлзат Абдуллаева. Сизди чакырамыз түз эфирге. Гүлзат Абдуллаева, саламатсызбы? Саламатсызбы? Уучатам сизди, диагностиканы эмне жасайбыз? Диагностиканы мен көбүнчө эле уйкум келип эле чарчай берем да. Ошо неден билейин дедим. Атыңыз Гүлзат туурабы? Канча жаштасыз? 36-да. Кайсы жактан чыгып атасыз байланышка? Ошо Кара Суу районунан. Кара Суудан, Уйкуңуз келип чарчай бересиз. Уйкуңуз келип чарчай бергениңиз бул биздин ата энебиздин энергиясын албаганыбыз. Ата энеңиз барбы? Ата энебиздин энергиясын биз кайсы убакта албайбыз. Күнөөлүү сезим, аларга болгон таарыныч, жана лоялдуулук, иерархия закону боюнча биз туура эмес цифрага албайбыз. Бир цифрага айтсаңыз, мен сизге карточка боюнча жасайм. Академия мастера болсо, бизде карточкалар бар. 5 жазылган. 5 саат. 1, 2, 3, 4, 5. Дагы бир жолу айтыңыз цифра. 9 чейин. Ба? 3. 3.
Өзүңүздү канчалык бактылуумун деп ойлойсуз? 50% го дейм. Сиздин бактылуулугуңуз кимден көз каранды деп ойлойсуз? Туура жооп бериңиз, калп айтпаңыз. Өзүмөн көз каранды го дейм. Өзүмдү өзүм сыйлашым керек. Бардыгы өзүмдөн го дейм. Эгерде сиз ушунчалык бактылуу болсоңуз, аябай энергичная болсоңуз, прям 100% бактылуу болсоңуз, кандай сизге жакпаган, чөйрөгө жакпаган бир страшный, бир жаман нерсе болушу мүмкүн? Чөйрөгө жакпаган. Эл эмне дейт деген ой бар да. Эл эмне дейт да, элдер туура эмес түшүнөт да, бул ашыкча эле бактылуу болуп кетти депиши мүмкүн, туурабы? Ооба, көп кетти. Үйөсүн тоготпой калды деши мүмкүн. Дагы үйүндө турбай калды деши мүмкүн. Энергичный болуп мен чуркап иштеп жүрсөм, ошентип айтышым мүмкүн. Дагы ошо балдарыма убакыт бөлө албай калышым мүмкүн. Көйүп бизнесмен болуп кетсем эгерде. Балдарыма тарбия бере албай, үйдөгү жумуштарга жетише албай калышым мүмкүн. Вот именно ушул сиз азыркы айтып жаткан нерселер сиздин энергичная болгонуңузга, сиздин бактылуулугуңузга тоскоолдук берет экен да. Именно ушул нерселерден, ушул установкаларда арылыш керек. Эл эмне дейт деген бул бизде лоялдуулук. Кечээ айтып өттүк беле, түзөтүүгө катыштыңыз беле? Биз чөйрөгө карайбыз. Чөйрө кандай болсо, мен да ошондой болушум керек. Чөйрө страдать этип атабы, кыйналып атабы, мен да кыйналышым керек деген биздин неосознанная часть мозга деген бар да, биз байкабаган, биз көрбөгөн мээбизди бизди башкарган күчтөр бар. Бөлүк бар. Именно ошол бөлүк ойлойт. Эл эмне дейт деген, ал биздин бала чактан келген программа, бизди башкарган күч закондор да. Эл кыйналып атабы, мен да кыйналып жашашым керек. Элдердин уйкусу келип чарчап атабы, значит, мен да ошондой болушум керек. Возможно, сиз эл эмне дейт дегениңизге караганда, сиздин чөйрөңүздө уйкусун башкара албаган, ало кетте бир адамдар менен сүйлөшүп калышыңыз мүмкүн. И анан биз да ошолорго окшош болуп баштайбыз. Айрыкча эң жакын туугандарыбыз, досторубуз, кошуналарыбыз, биз ошолорго аябай окшош болгубуз керек. Сиз мисалы ушунчалык бактылуу, энергичный болуп атсаңыз, бирөө келип айтышы мүмкүн, менин жолдошум мынтип анан, тигинтип анан, мен ушинтип деп өзүнүн мынчасында болгон, жашоосунда болгон негативтерин айтса, сиздин ички дүйнөңүздөгү жанагы неосознанный часть мозга бар да бизде. Ошол айтат. Так, мен бактылуу болуп атам, а менин чөйрөм бактысыз болуп атат. Мен чөйрөмдүн арасында жүрүш үчүн мен да бул жака окшош болушум керек да дейт да, полный энергиямды төгүп туруп эле кайра берки окшош болуп алат. Лоялдуулук закону. Анткени бизде мындай страх бар да. Жана жумуштан алып коюптур, анан үйүнөн чыгарып ийиптир, анан тигинтиптир деген бизде страхтар барбы? Жана мисалы мектепте окуп атканда деле балдарды ордуңан каласың деп тарбиялайт. Жакшы окубасаң ордуңан каласың, же мектептен айдап ийебиз деп. Ошол сыяктуу эле биздин ички дүйнөбүз, башында душабыз, чөйрөнүн арасынан чыгып калгандан коркот. Исключениядан коркот дагы, анан мен чөйрөдөн чыгып калбаш үчүн мен дагы чөйрөгө окшош болушум керек. Өзүнүн ийгиликтеринин, энергиясынын баардыгын сливать этет, төгүп салат, жөн эле. Чөйрөгө окшош болуш үчүн, чөйрөнүн арасында жүрүш үчүн эле. Лоялдуулук бизде аябай жакшы дейт экен да, эл эмне дейт деген. Чөйрөгө аябай көп карайт экен. Эмне үчүн биз чөйрөгө көп карайбыз? Биз кичинекей кезибизден ата энебиз тегенин кызы мынтип атат,
тегинин баласын бүтүп атат, тигини бүтүп атат. Жок эле дегенде бир тууганыбызга салыштырган. Тиги бала тамак, тиги сенден улуу тамак жеди, сенден кичинекей болуп тамак жебес, кичинекей ыйлап атат, сен ыйлабай, кичинекей ыйлабай эле турат, сен ыйлап атасың. Ал тамак жеди, сен жебей атасың. Ал өзү эле сабагын жакшы окуп атат, сен окуй атасың. Ошентип бизди постоянно салыштырган да. Ошон үчүн биз да ушул убакка чейин өзүбүздү жаман жактан да, жакшы жактан да салыштыра беребиз. Bizde мындай ичинде детская программа бар да, дагы деле ошол детская программа менен эле жашай беребиз. Жана биз айтып аткан курстардын жардамы менен өзүңүз менен жакшылап иштеген болсоңуз, анда детская позициядан чыгасыз, энергияны полный алып, өзүңүздөгү болгон энергияны өзүңүздүн керектүү максат жагы, туура багытка багыттасаңыз болот, болгон энергияны. Анан сиздин жашооңузда дагы сиз макул болбогон бир ситуация бар экен да. Анткени карточкадан согласие, макул болбогон, макул согласие. Не согласие да булчу? Макул. Сиз эмнеге жашооңузда макул эмессиз? Байлыкты кабыл ала албайм ошол. Неге? Кетсем кандайдыр көп кетет, деген ушундай. Да, жанагы эле чөйрөгө болгон лоялдуулук да. Чындыгында бизде бардык эле адамдарда, кыргыздарда эле эмес, негизи эле биздин адам баласында лоялдуулук аябай иштейт да. Өзүңүздүн ички дүйнөңүздө бир нерсе каалайсыз, бирок өзүңүз менен өзүңүз макул эмессиз да. Ооба. Айтасыз, жок, мен мисалы айына мынча сом, мынчадан таап, энергичная болуп укмуш болгум келет деп каалайсыз, ошол эле убакта кое турчу, тиги страдать этет, мен кабыл ала албайм, акча деген бул эмне деген? Бизде ар түрдүү акчага болгон установкалар бар да, акча бул кир, акча колдун кири, акча көп болсо тигинтет, эл эмне дейт, өлтүрүп кетет, ушундай установкалардын баардыгы биз сразу эле шылтоо кылып алабыз да, анан кийин өзүбүздү баардык байлыктан алыстата беребиз да. Бул жерде байлык акча гана эмес, ден соолуктагы байлык, жашоодогу байлык, бактылуулук, мунун баары эле байлык да. Өзүбүзгө өзүбүз мындайча уруксат бербейт экенсиз да сиз. Энергияңыздын баардыгын эле өзүңүзгө эмес, элге бере берет экенсиз да, лоялдуулукка. Энергияны өзүбүзгө жумшашыбыз керек, чөйрөгө эмес. Ошо. Туура жумшаганды үйрөнүңүз. Аялдын тапканы берекесиз болот деген. Өзүңүзгө өзүңүз уруксат бербей атасыз да, ооба. Ар түрдүү установкалар менен элечи. Өзүбүзгө каяктагы бир шылтоолорду эле айтып алып эле, анан ошо менен өмүр бою кыйналып сыталып жашап жүрө беребиз да. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштесек, туура багытка түшсөк, мисалы күнөөлүү сезимден арылып, лоялдуулукту иштеп, капа болгонубузду, болуп болбогон нерсеге капа болуп, тигини жамандап, муну жамандап, тигини күнөөлөп, муну күнөөлөп эле жүрө беребиз да. Биздин ар бир айткан сөзүбүзгө энергия кетет, ар бир ойлонгон оюбузга энергия кетет. Ошондуктан сөзүбүздү контролдоо, оюбузду контролдосок, биздин фокус, вниманиябыз, оюбуз каякта болсо, энергия ошол жака кетет. Ар күндү күнөөлөгөндүн ордуна, ар күнгө капа болгондун ордуна, фокусту башка элдерге коюп, тиги эмне дейт, бул эмне дейт дегендин ордуна, биз энергиябызды туура пайдаланып, максаттарыбызды пайдаланып, өзүбүздү жакшы көрсөк, анан жашообуз жакшы болот. Биз өзүбүздү жакшы көрсөк, анан чөйрөбүздү жакшы көрө алабыз. Бизде ойлойт да, өзүн өзү жакшы көрүү дегенде. Бул эгоисттик, өзүн жакшы көрөт, өзүн гана ойлойт деп. Нет. Өзүн ойлогон адам, чындыгында ойлогон адам чөйрөнү да ойлой алат. Өзүн жакшы көргөн адам чөйрөнү да жакшы көрө алат да. Биз бирөөнү жакшы көрүш үчүн, башканы айтпай эле койгондо, балдарыбызды жакшы көрүш үчүн биринчи өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек. Жолдошубузду жакшы көрүш үчүн өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек. Жолдошубуз бизди сыйлаганын кааласак, анда биз өзүбүздү сыйлашыбыз керек. Анан жолдошубуз бизди сыйлап баштайт. Мындайча жолдошубуздун бизге кылган мамилеси бул өзүбүздүн өзүбүзгө кылган мамилебиз да. Ошондо энергияңызды туура керек. өзүңүз менен өзүңүз иштешиңиз керек. Бирок өзүңүз менен өзүңүз иштегенде жолдо көптөгөн тоскоолдуктар болот, анын баарын жеңиш керек. Аракет кылыш керек, анан ниет коюш керек. Ниет бул эң жакшы нерсе. Ниет кылсаңыз, анан баары жакшы болот. Ошол
установкалардын үстүнөн иштеп аткан учурда көбүнчө тоскоолдуктар болот да менде. Туура установкалар менен иштеген жакшы, бирок установкалар менен азыркы установкалар менен иштесеңиз болот, бирок биздин установкалардын көбү биздин бала чактан келген да. Биз билбеген установкалар көп. Именно ошол бала чактан ата энеге болгон, ата энеге по отношению к родителям, да, ата энеден келген установкалар менен иштеген жакшы. Ошондо арылабыз биз. Значит, тамыры менен алыш керек да установкаларды. Үстүндөгү мисалы бир нерсе өсүп атса, үстүн жулуп койсоңуз ал тамыры бар да кайра эле өсүп чыга берет. Аны биз постоянно жулуп беребиз, кайра постоянно жулуп беребиз, аны пока тамыры менен жулмайын өсө берет. Ошон үчүн тамыры менен жулганга аракет этиш керек. Бизде именно методикабыз тамыры менен жулганга жардам берет. Ошол методикаларды айтып өтсөңүз, сиз менен кантип иштесек болот? Бизде жана айтып өттүк, практикалар бар. Биринчи курсубуз мисалы трансформация курсун сатып алып, ал жакта личный кабинет ачылат сизге өзүңүзгө. Бардыгы по порядку берилген. Биринчи модуль, экинчи модуль баары менен катары менен иштеп, баары менен тең ар бир практиканы 21 күндөн жасап, эмне үчүн 21 күн? Мээбиз 21 күндөн кийин анан бизге ага чейин башlayт. Жасап баары менен иштеп келе берсеңиз, энергияңызды уже кадимкидей күнөөлүү сезимден арыласыз. Мурункудай чөйрөгө карабай каласыз. Трансформация курсу ал жакта атайын сизге практика берилген, ал жакта 30 күн доступ болот. Аны сатып алып эле кайтарым байланыш түшүнбөгөн суроолорду жумасына 2 жолу жолугуп мен өзүм сөйлөгөм, түз эфирде суроолоруңузду берсеңиз болот. Бул биринчи. Кааласаңыз трансформация курсун алсаңыз болот. Ал жакта жашоо өзөгүдө эртең менен саат 5-те биз гимнастика жасайбыз, практикаларды жасайбыз, биз менен чогуу жасасаңыз да болот. Практика курсун трансформацияны сатып алгандарга жашоо өзөгү акысыз доступ берилет. Же трансформацияны эмес, жашоо өзөгүн сатып алып, 1 ай бою биз менен иштесеңиз болот. Бирок трансформацияны жакшы иштеп, өз алдыңызча иштей бергенге жакшы. Каалаган практиканы кирип алып эле, каалаган моментте иштей бересиз. Же 1 айдык жашоо өзөгүн ал 1000 сом жашоо өзөгү, 30 күн сиздер менен чогуу практика жасайбыз. Же жок, мен алым жетпейт, өзүм менен өзүм иштегенге, силер менен дагы чогуу иштешим керек десеңиз, анда трансформация курсун алып коюп, өз алдыңызча иштегенге 10 айлык мен бактылуумун деген практика бар, курс бар. Мени менен чогуу 10 ай бою 10 модуль менен иштесеңиз болот. Же трансформацияны алып, же жашоо өзөгүн алсаңыз да болот да. Мындайча бул жерде өзүңүздүн тандооңуз. Ошондо биринчи трансформация, жашоо өзөгү, мен бактылуумун 3 курс берилген, өзүңүз каалап алсаңыз болот. Же биринчи жашоо өзөгүн сатып алып, трансформацияны кошсоңуз да болот. Бул курстарды сатып алыш үчүн биздин менеджерлердин телефондору бар. Бул жакта Өмүргүл, Ханзада, Айзина, Айзирек. Каалаган менеджерге жазып, Айзирек Ошто, Ханзада Бишкекте, Өмүргүл Ошто, Айзина Москвада. Ал жакында Жалал Абадка келет. Өзүңүз каалаган менеджерге кайрылып эле сатып алсаңыз болот. Сизге алар дагы подробно айтып беришет. Кыздар. Рахмат кеңештериңиз үчүн. Рахмат сизге дагы. Ийгилик каалайм. Жашообузга керек чындыгында изденсек, канчалык изденсек, бизде ошончолук көп результат болот. Жеңилдик болот. Ички дүйнөңүздөгү жеңилдик болсо, анан сырткы дүйнөдө дагы жашоо оңой болот да. Ошон үчүн биз ички дүйнө менен иштеп башташыбыз керек. Рахмат сизге. Ийгилик каалайм. Рахмат. Таштырыңыз. Мен баарыңыздарга ыраазымын. Крестикти басыңыз. Эртеңки сабагыбыздын темасы капачылык. Капачылык, обида, боль. Эртең дагы буюрса, эртең мененки саат 6-да Бишкек убактысы боюнча жолугабыз. Эртеңки жолугушканга чейин баарыңыздар саламатта туруңуздар.